Ramazan ayında bir ay orozo karmayбыз. Бирок Ramazan ayынан кийин эң эле фазилеттүү, сооптуу, пайдасы көп орозо мына эртең жана бүрүс күн. Сообу эмне? Ки ошол туткан орозо өткөн bir жылкы биздин жасаган ката кемчиликтерибизди Аллах таалам кечирет. Муну Ашура күнү деп айтылат. Ашура күнү үй бүлөсүнө тамак ашын кеңири кылып берсе, bir жыл бою Аллах Таала үйүнө, дастарканына берекет берет деген. Аллах Таала бул аламды өз кудурети менен, өз каалоосу менен каалагандай жараткан. Кандай эле бир адам өзүнө үй кура турган болсо, ошол жердин, үйдүн ээси ошол адам болот. Өзүнүн курган үйүнүн кайсыл бөлмөсүн эмне кыларын өзү билет. Кайсы бөлмөнү ашкана кылат, кайсы бөлмөнү жатакана кылат. Үйдүн ээси болгондугунан өзү каалагандай бөлүп коет. Эми аны келген коноктор жок биз ашканага тамак ичпейбиз, биз жатаканада тамак ичебиз дей албайт. Себеби ошондой тартип тештирилген. Ошондой эле бир өлкөдө өлкө башчысы, падыша бир жерди мектеп деп дайындаган, мектеп куруп берген. Бир жерлерде ойной турган, сейилдей турган жер кылып дайындап берген себеби өлкөнүн падышасы. Эми адамдар айта албайт, жок биз мектепте окубайбыз, биз сейилдей турган бакта окуйбуз дей албайт. Себеби бул бир тартип, бир эреже, түзүлгөн тартип эреже боюнча жашайт. Эми падышалардын падышасы Аллах Таала дагы жер бетин жаратып, жер бетинен мечиттерди Аллах Таала ыйык кылган. Биз өз алдынча жок мечит ыйык эмес, үй ыйыгыраак деп талашпай эле, ошондой болсо, ошондой боло калсын деп кабыл алуубуз бул бир тартип. Албетте болот кээ бир адамдар, акылы менен анчалык достошпогон адамдар Аллах Тааланын дагы түзүп берген тартип эрежелерине акыл иштетип, ошолорго дагы аны дагы иликтеп, териштирип, эмнеге андай? Жок, Аллах Таала жер бетинен мечиттерди ыйык кылды, мага ошол ыйык. Жер бетинин баары Аллахка таандык. Каалаган жерин ыйык кылат. Эң ыйык Масжидул Харамды Аллах Таала ыйык кылды, Каабаны бардык мусулмандар барышат. Адамдардын ичинен Аллах Таала пайгамбарларды ыйык кылды. Биз дагы аларды ыйык, урматтуу тутабыз, ишенебиз. Ал эми айлардын ичинен Аллах Таалам 4 айды башка айларга караганда ыйыгыраак кылды. 4 айды. Күндөрдүн ичинен Аллах Таалам жума күнүн ыйык кылды. Түндөрдүн ичинен эсе Кадыр кечесин ыйык кылды. Эмнеге? Себеби кожоюн. Аллах Таала кожоюн каалаганын жасайт. Биздин ишибиз ошого макул болуу. Ошол ыйык 4 айдын биринде биз азыр турабыз. Мухаррам айы. Бүгүнкү күн Мухаррам айынын 4-июль болсо 2025 жыл Мухаррам айынын 9-числосу 1447 жыл, хижри жылы. Хижри жыл дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыйык Мекке шаарынан нурдуу Мадина шаарына көчкөндө ошол күндөн баштап хижри жыл санак календар башталган. Бүгүн ошонун 1447 жылдын 1-айынын Мухаррам айынын 9-числосу. Эртең 10-числосу.
Бул эртеңки боло турган күн тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан сөздөрү. Пайгамбарыбыз Мадина шаарына көчүп келгенде караса жөөттөр ушул күндү орозо кармачу экен. 10-Мухаррам, эртең. Анан сурады, бул эмнеге байланыштуу орозо дегенде айтты, ушул күнү Аллах Таала Бану Исраилди Фираундан куткарган. Фираунду сууга чөктүрүп, ошол Муса пайгамбардын элин сууда залым падышадан Фираундан куткарганда Муса алейхиссалам орозо кармаган эле. Ошого биз дагы бүгүнгө чейин калтырбай орозо кармап келатабыз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, Азирет Муса бир тууганым жасаганды мен дагы жасаймын деди. Бирок жөөттөргө окшоп калбоо үчүн 9-уну кошуп же 11-ини кошуп орозо тутууну буйурду. Демек, эртең жана бүрүс күнү 2 күн орозо карма. Бул орозо тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, Рамазан орозосунан кийинки эң сооптуу орозо ушул деди. Рамазан айында 1 ай орозо кармайбыз. Бирок Рамазан айынан кийин эң эле фазилеттүү, сооптуу, пайдасы көп орозо эртең жана бүрүс күн кармала турган орозо. Албетте күн ысык, узун. Сообу эмне? Ошол туткан орозо өткөн 1 жылкы биздин жасаган ката кемчиликтерибизди Аллах Таалам кечирет. Муну Ашура күнү деп айтылат. Жана бул Ашура күн тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, кайсыл адам Ашура күнү үй бүлөсүнө тамак ашын кеңири кылып берсе, 1 жыл бою Аллах Таала үйүнө, дастарканына берекет берет деген. Баары бир үйгө азык оокат алып келебиз. Эркектердин милдети. Бирок ошону эртеңки күн кичине өзгөчөрөөк кылып, башка күндөрдө албай турган нерселерди да кошуп, кичине кеңири кылып алып келе турган болсок, Аллах Таалам биздин үй бүлөбүзгө жыл бою азык оокатыбызга, тамак ашыбызга Аллах береке берет. Эми ким алып келе албаса, ага бербейт, ал ачкадан өлөт деген маани эмес. Болгону бир жакшы үмүт, жакшы бир амал.